Ağız bizge жақсы суроо берип атат азыр. Жана биз Куба мечитинде 2 рекет намаз окудук. Ошонун сообун жакын туугандарыбызга, көз өтүп кеткен маркумдарга, арбактарга ошо сообун багыштасак болобу, болбойбу депчи. Бизде Ханафи маслакта чоң китеп бар. 5 томдук китеп бар, Дурул Мухтар деген. Ошонун 2-нчи томунда мындай деп айтат да, ажылык бөлүмүндө. Адам баласы керек болсо парыз болгон 5 маал намаз, важип болгон витр намазы, сүннөт болгон 12 рекет сүннөт бар да, эртең менен кечке чейин эсептегенде. Анан нафил намаз биз окуган азыр кошумча нафил болот. Парыздан баштап нафил намазга чейинки ибадаттардын, сооптуу иштин бардыгын өзүнө, ата-энесине, тирүү мусулмандардын бардыгына, кайтыш болгон мусулмандардын бардыгына, кайтыш болгон маркум жакындардын бардыгына сообун арнаса, кемчиликсиз, кемибестен сообу жетет деп келет. Ошон үчүн сиздерден сураныч, ушул жакшы соопторду кылып атканда, жалпы мусулмандарга өзүңүздөрдүн жакын жет ата, жетене, жети таята, таенелерибизге дагы сообун багыштап отурсак, Кудайым буйурса, сөзсүз кемибестен жетип турат. Буга таңыркап, таң калып кереги жок, анткени Кудайдын кудурети менен бул сооптор ошолорго да жетет экен. Ошого ушинтип айтылат экен да, шарият, дин 100 эшиктен турса, 99 эшикке бир хадис кирет. Кайсы? Иннамал амалу бинниет, бардыгы ниетке жараша болот деген хадис дейт. Ниетке жараша, ниеттен биз баягы сараң болбой соопторду жеткире берсек, бардыгына жетет деген маселе бар экен да, буйрса. Бардыгына жетет ошонун сооптору Кудайым буйрса. Ошондо жана 2 рекет кошумча окулбай да жок. 2 рекет кошумча окулуу шарт эмес, жана сиз окулган 2 рекет Куба менен эле сообу жетсе болот. Эми убактыңыз болсо окуп койсоңуз жакшы, бирок жанагынын өзү деле жетиштүү болот иншалла. Ашык эмес деген убакыт болгондо, мешитте окуганда, намаз окугандан кийин убакыт болгондо кошумча 2 рекет Ооба, сообун багыштап. Кошумча 2 рекет дагы окуса болобу деп агабызга кошумча сурап атат, ооба. Жок, ката кетпейсиз. Эгер убактыңыз кенен болуп, жамаат күттүрүп койбосоңуз деле 2 рекет окусаңыз болот. Анын зыянчылыгы жок. Болгону өзүңүз билгендей нафил 3 убакытта окулунбайт. Күн чыгып атканда, так чак түш болуп төбөдө турганда, күн батып атканда, калган убактарда окуй бересиз.